Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасы түзөө докторлорун улантып жатат. Гүлжан Каражанова студияда, режиссердук пультта Айдай Исмаилова. Өткөн жума соңунда Бишкекте Майнекс Борбор Азия 10-тоо геологиялык форуму ийгиликтүү жыйынтыкталды. 19-20 июнь күндөрү өткөн Борбор Азиянын тоо кенчилеринин форумунда пленардык сессиялар өтүп, тоо кен тармагынын келечеги аталышында жана ошондой эле климат, жашыл энергетика боюнча темадагы талкууга алынган. Мындан сырткары баяндамалар жасалып, келген конокторго өлкөнүн чийки зат базасы тууралуу маалыматтар берилди. Келген коноктор демекчи иш-чарага Борбор Азия, Европа, Кытай жана башка бир топ өлкөлөрдүн компаниялары жана уюмдары катышкан. Албетте бүгүн биздин уктуруубуз дал ошол форумдун жыйынтыгы тууралуу болмокчу. Студияга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Кыргыз геология кызматынын жер казынасы башкармалыгынын башчысы Руслан Калиловду чакырганбыз. Руслан Кадырович, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Урматтуу радио угуучулар, албетте биздин эфирибиз эфирде өтүп жатат. Андыктан биз менен дал ушул айтылган тема боюнча кайрылсаңыздар болот. 39-21-90 жана 0502-39-21 номерлер, линиялар бош турат. Чыксаңыздар, байланышсаңыздар болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан кирүүгө дагы чакырып өтөлүм. Руслан Кадырович, эми ушул 2 күнгө белгиленген форум деп атабыз, ошонун жыйынтыгын өзүңүздөн угалы. Саламатсыздар, да бир жолу сиз айтып кеткендей 19-20 июнда Бишкекте Майнекс тоо кен форуму болуп өттү. Бул форумда баш аягынан 300дөн ашык катышуучу катышты. Жана ошондой эле 23 Өзбекстандан баштап АКШ өлкөлөрүнө чейинки катышуулар катышты. Биз ойлойбуз, бул форум биринчи жолу Кыргызстанда жаратылыштары кабинет министрлери менен биргеликте өткөрүлдү, масштабтуу түрдө. Жана айтып кеткендей, көптөгөн өлкөлөрдөн делегаттар келип катышты. Ошондой эле бул форумда жемиштүү болуп, бир нече келишимдер түзүлдү, 10 чактыга жакын. Ошол жакынкы Европа мамлекеттери менен жана чоң компаниялар менен чоң келишимдер түзүлдү. Негизи эле ушул форумда сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөнүн өнөктөштөрүнүн биргелешкен мындай геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө дагы деги эле тоо кен тармагына инвестиция салууга чакырып өтпөдүбү? Мына азыр сиз айтып жатасыз, ушул келишимдерди келген конокторду мындай кызыгуулары канчалык болду десек болот, деги эле ушул инвестицияга салууга кызыктар тараптар тууралуу айтып берсеңиз. Инвестиция боюнча айта кетсек, бизде биринчи очурда тигил сейрек кездешүүчү металлдар боюнча биз чоң презентация даярдаганбыз. Мисалы бизде изилденбеген баш аягы бир 80ге жакын сейрек кездешүүчү металлдардын коруктары бар да, то есть рудоправление деп коет орусчасы. Ошол жерлерге атайын биз форумдун максаты болчу, ошол инвесторлорду чакырып, чалгындоо жумуштарын ошол биз менен биргеликте баштоо деп. Ошондой эле бизде сейрек кездешүүчү металлдар боюнча Кутисай 2 жана ошо менен биргеликте Калисай кени бар. Официалдуу түрдө биздин көз баланста чалгындалып, запастары мамлекеттик баланска коюлган. Жана ошол кенди дагы иштетүүгө Кыргызстан менен биргеликтүү инвесторлорду ушул Майнекстен чакырдык. Жана ошондой эле Майнекс жыйынтыгы менен Кыргызстандын ошондой потенциалы бар экен деп бир топ инвесторлор дагы кызыгуу жаратты. Көбүнчө каяктан келген? Көбүнчө бизде деген биздин кошуналар, жакынкы өлкөлөр, мисалы Өзбекстандан, Казакстандан, Кытайдан, Европадан жана эң алыскы АКШдан да негизги кызыгуулар ушул биздин Европа жана Кытай мамлекетинин компаниялары катышкан. Эми Кытай мамлекети билесиздер, бул сейрек кездешүүчү металлдар боюнча дүйнө жүзүндө казуу жана өндүрүү жана чыгаруу боюнча биринчи орундарда турат. Аларда ошондой тажрыйба
абдан күчтүү экен. Ушундай технология жагынан алар дагы кызыгып, ушул долбоорду чогуу алып барууга кызыктарын дагы ушул жерден белгилеп атып кетишти да. А негизи эле ушул сейрек кездешүүчү биздин кен байлыктар биздин ушул тоолордо болгондо кайсы аймактарда көбүрөөк кездешет? Буга чейин ушул чалгындангандан кийинки маалыматтарбы же чалгында издөө иштери жүргүзүлгенден айтылып жатабы азыр ошолорду чакырып Жок, ушул буга чейинки түрдө официалдуу түрдө мамлекеттик баланста бул Кочисай 2 бул Чүй областында табылган чалгындоонун жыйынтыгы менен. Андан кийин ошол менен бирге бул болсо Көлдө, Кызыл-Омпол, Саржаский рудоуправление деп коет. Ошондой эле Делбек, Түтек, Баткенде дээрлик айтканда биздин официалдуу түрдө Чүй өрөөнүндө табылып, ал эми башка 6 областта болсо чалгындоого даяр участкалар аныкталган. Эгер азыр ушул жанагы экинчи этап менен чалгындоо жумуштарын баштайбыз да, биз орточо сап менен бир 6 участокту чалгындоого өзүбүздүн баягы иш-чарага планга киргиздик. Ошол пландын алкагында чалгындоо иштери буюрса башталат. Мамлекет өзү? Мамлекет Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы өзү башын баштайт. Ал эми иштетүүдө инвестор менен алып кетишет. Чалгындоо иштерин өзүбүздүн даярдыгыбыз дейлиби дегеле өзүбүздүн тажрыйба канчалык дегенге болот? Чалгындоодо азыр болсо бул Кыргыз мамлекеттик ишкана биз буга чейин 1 жыл мурун чалгындоого толук мындай айтканда мүмкүнчүлүктөр аз эле. Биринчи себептен бул технологиянын астыгы болгон. Мына 24-жылдын башы менен мамлекеттик ишкана Кыргыз геологиясына бургулоо шаймандары алынып азыр башталды процессичи. Биринчи ошол материалдык базасын чыңдап алып, андан кийин ошол биз айтылган черек эзүүчү металлдарды чалгындайбыз. Бирок ошол мурунку эски бургулоо шаймандар менен 23-жылдын аягы, 24-жылдын башында Ак Түз калдык сактоо жайларында чалгындоо иштери башталган. Кеминдеги. Ал жерде көбүнчө торийдин кени бар деп айтып жүрдү беле, же башка дагы мындай кен байлыктар барбы Ак Түздө? Жок, Ак Түздө убагында деген негизинен бул сейрек кездешүүчү элементтерге деп чалгындалып, торий элементинде мындай промышленный эмес деп туруп, ал баланстан чыккан. Башка айтканда ал жерде торий жок. Союз мезгилинде өндүрүлгөн боюнча азыр ал жерде жок торий. Жок. Башка кендин байлыктары чыгып атат деген болот, туурабы? Негизинен сейрек эзүүчү элементтер, жана ошондой эле башка элементтер, күмүш, жана ошондой эле башка элементтер аныкталган. Бирок негизинен биздин максат 63 000 тонна сейрек эзүүчү элементтердин запастары бар бүгүнкү күндө. Жалпы Кыргызстан боюнча? Ошол Кочисай 2 кени боюнча. Кочисай 2 боюнча. Мисалы үчүн иш-чарага ата мекендик компаниялар да катышты. Албетте. Мисалы ошо жаңы технологиялар боюнча алып келүү, кызматташуу боюнча да кызыктар болгондугу айтылды, инвестор тартуу, анан ушул тиешелүү заманбап жанагындай болгон жабдыктарды тартуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул негизинен баарыбызга белгилүү болгондой Кумтөр ишканасы. Кумтөр ишканасы менен азыркы кезде булар жана калдык сактоо жайында биздин эсептер менен алдын ала 100 тоннадан ашык алтындын запасы бар. Ал эми ошого бир кандай айтсак бир алдыңкы технологияны иштеп чыгыш үчүн ошол Майнексте жаңы технологияны иштеп жана өндүрүүдө кээ бир компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Анан мисалы ушул форумдун жыйынтыгы менен келген коноктор ушул тоо биздин компаниялардын дагы барып ишмердиги менен таанышып келгендиги айтылып атат. Коштоп жүрдүңүздөр да мисалы үчүн. Кандай болгон кызыгуулар, эмнеге кызыгып, кандай болгон өздөрүнүн да пикирлерин айтып атат? Биз биринчи кезекте коноктор менен таанышаарда биздин мындай заманбап иштеген ишканалар менен тааныштырууну пландаштаганбыз. Бул болсо Алтын кен ишканасы жана ошондой эле Кумтөргө
биринчи ошол Алтын кеңге иш сапар жүрүп келген конокторду алып бардык. Анан ошондой эле көбүнчө эмеге Кумтөргө кызыгышты, баягы биздин чоң депчи. Анан Кумтөргө дагы чоң бир кызыккан коноктор дагы алып бардык. Анан жыйынтыгы менен барып абдан жакшы калышты ойдочу. Анткени бул баягы заманбап технология, жана компаниядагы жумушчуларга түзүлгөн шартын карап, аябай өздөрү дагы жакшы маанай ой буйлар менен кетишти. Ал эми алтын кенде бул кеминдеги Орловкадагы мисалы ал жерде өндүрүш барбы азыр? Ооба, бул бизден айтып кеткендей эле Кумтөр жерүүдөн кийинки эле ири ишканаларга кирет. Жалпы эсебинен бир жылда 2 тоннага чейин алтын өндүрүшөт. Аякта основной жер астында казуу иштери, подземная добыча деп коет. И өздөрү казып, өздөрүнүн ичинде кайра тиги территориясында фабрикасы бар. Ошол жерден алтынды дары түрүндө өндүрүшөт. Эми кеңири ушул алтын казуу деги эле биздин тоо кен чалгындоо иштери тууралуу өзүбүздүн азыр бүгүнкү күндө өлкөдө жүрүп жаткан иштер боюнча дагы кабар алсак, Руслан Калилович, мисалы мамлекетте алтын менен күмүш эле эмес, бардык кендерге байланыштуу концепция болсо жакшы боло тургандыгын эксперттер айтып келет. Мисалы стратегиялык документ болушу керек деген. Азыркы кезде Кыргыз геология кызматы ошол тоо кен тармагы боюнча концепцияны даже кечээ эле биз уже толуктоолор буга чейин иштеп чыкканбыз. Анан баягы кайра иштеп чыга жөнөтүлгөн. Кечээ акыркы мындай айтканда штрихтерин карап, ондоп мындай айтканда ошону жылдырууга чоң аракеттер менен иш алып барып атабыз. Ошол концепцияда бизде ошол полиметаллдар, сейрекечү элементтер боюнча чалгындоо жана минералдык сыралгы базаны толтуруу биринчи орунга шарт коюп атабыз да. Эми ошол менен эле социалдык көмүр бар ичинде, алтын бар. Ошол менен эле Кумтөр кенин дагы да болсо ишин узартууга дагы бир жакшы жаңылык. Ушул айдын башында Кумтөр чалгындоонун жыйынтыгы менен быйылкы жылга 147 тонна дагы запасын көбөйттү. Ошондо өздөрүнүн бир орто эсеби менен 100 тонна болсо, азыр өзүнүн балансында 250ге жакын тонна запасы бар. Бул менен айта кетсек, бул да Кумтөр кенинин ишмердүүлүгү дагы да болсо бир мурун бир 10 жылга прогноз кылсак, дагы бир 10-15 жылга узарып атат. Демек ал жерде дагы жаңы кендер чыгып атат деп айтканга болот. Ошол мурунку кенинин уландысын чалгындоо жүргүзүп, эки жерде жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды эле. Ооба. Анан жер астынан чалгындоо жүргүзүп, баягы рудный центральный деп коет, ошонун астындагы уланган рудный телосын, уландысын таап, дагы 147 тонна баланска коюшту. Жакшы жаңылык экен. Эми бүгүнкүнүн дагы бир көйгөйү, Руслан Кадырович, бул экологиялык көйгөй. Билесиздер, азыр мына жаратылышты ресурстары министрлигине да карап калдыңыздар, экология министрлигине. Мисалы ушул кенди казган менен бизде экологиялык маселелер көңүл сыртында калып жаткандыгы айтылып келчү. Жерлерде мындай кен казууга байланышкан дагы түшүнбөчүлүктөр да мына ушундан келип чыкпады беле. Анан албетте экономиканы өнүктүрүш керек ошол эле мезгилде. Анан арыба сынбагыдай, өгүз өлбөгүдөй дейличи, кандай жумуштарды алып баруу зарылдыгы турат? Мен наоборот кайра башкача айтар элем. Экология ушул министрлиги калыптангандан кийин экологияга мурунку караганда 2 эсе көңүл бурулат да. Анткени деген баягы кендерди ачууда баягы коомдук угуу, коомдук экологиялык эксперттердин угуусу мындай күчөтүлдү да. Мурун мыйзамда бар эле, бирок толук жакшы иштебей, министрлик менен бул иштер аябай наоборот күчөтүлдү. Бул жанагы кен иштетүүдө негизи 3 экспертиза алынат да. Эң башкысы бул экологик экспертиза. Ошол экологик экспертиза алуунун алкагында жана коомдук угуунун баягы деңгээлин күчөттү да. Мисалы деген мурун бир нече эксперт болсо, мында азыр деген бир топ эксперттердин комиссиясы менен аябай кылдаттык менен карап, текшерип, мониторинг жүргүзүп иштегенден кийин ага чейин болсо
ОВОС деп коет, алдын ала оценка воздействия, ошо жаратылышка болгон таасирин алдын ала изилдөө, ошол жумуштары да күчөтүлдү. Чоң кендерде мисалы жаргуу иштери болсо же фабрика салган турган болсо, сөзсүз түрдө ошол жаратылышка таасир тийгизүүчү жумуштарды толугу менен жүргүзүп, экологдордо эмес, илимий изилдөө академиянын тажрыйбалуу эксперттер менен чогуу дагы биргеликтүү мисалы 5-6 жааттан изилдөө жүргүзүп, ошондон кийин гана оң корунду чыккандан кийин гана уже экспертиза берилип атат. Мындай айтканда экология жааты бул биринчи орунга экспертиза алууда наоборот эң маанилүү экология экспертиза. Экология экспертиза бул 3 айдан кээ бир убакта 1 жылга чейин өтөт да. Анткени деген генди ишке киргизүүдө кылдаттык текшерүү сөзсүз түрдө керек. Албетте ошол гендердин көпчүлүгү бул тоодо жайгашкан, ал жерде биздин баалуу дарактар болушу мүмкүн, алардын дагы мындай же корук алынган жерлер болуп калышы мүмкүн. Мына бул жаатта дагы мындай бир жумуштар аткаруу зарылдыгы эң негизи калкка түшүндүрүү иштери керек болчу. Билесиз, буга чейин ушул жергиликтүү эл ошол биздин жерди казып атат деп эле мындай нааразылыгын билдире берчү эле. Мына бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштеринин алкагында бул дагы бир ыраатка келип жатат дегенге болот. Бирок ошол ген бар жерлерге чалгындоо, казуу иштерине берилген уруксаттын жол жобосу кандай? Мисалы инвестор келди деп айталык. Инвестор келген убакта бул өзүнө кызыктар биринчи алдын ала ички мисалы ген байлыктары алдын ала изилдейт. Бизде мисалы реестр бар, жалпы маалымат бар, ошол жерге кирип гендер боюнча маалымат алат. Андан кийин өзүнө жаккан кызыктар маалымат боюнча координатын аныктап, анан бизге заявка чыктайт. Мен ушул генди аукционго коюп бергиле депчи. Аукционго катышып, ким көп ошол аукционго көп баа берсе, ошол туткан компания биринчи ким көп сунбаса ошол лицензия алып кетет. Экинчи жолу бар, бул болсо аукционсуз деп коет. Бул жерде мамлекет менен чогуу лицензия алуу. Мамлекет менен чоң лицензия алуу сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү болот. Бул кеминде 30% мамлекеттин үлүшү менен инвестор ошо баягы тоо кен жагдайына байланыштуу пайыз аныкталат ал жерде дагычы. Бирок ал жерде жеңилдиги мамлекеттик компания аукционсуз түз түрдө ала алат да. Эгер инвестор 2 жол менен ала алат азыркы кездечи. Ал эми ошол генди алгандан кийин өзүнүн баягы стандарттык процедуралары бар. Бул баягы 3 экспертиза өтөт. Бул коопсуздук жагынан, бул болсо жер казынасы боюнча казуудагы экинчи экспертиза, анан үчүнчү баягы чоң экспертиза бул экологиялык. 3 экспертиза алгандан кийин анан баягы лицензиялык экинчи келишим алат. Ошо экинчи лицензия келишим негизинде анан иш алып барат. Лицензия демекчи, билесиз, уруксатты дагы учурунда абдан мындан бери 3-4 жыл мурун эле чоң бир бул боюнча дагы сын пикирлер айтылды эле, жана лицензиянын колго өтүлүп сатылып кеткенди боюнча. Азыр ошондой фактылар барбы? Убагында сиз айткандай биздин лицензиялар орточо баасы 400 сомго эле сатып алчу мурун. Анан ал процедураны көрүп, туура эместигин билишип, биздин президентибиз келгенде алтын күмүш көз гелер менен мораторий жарыялаган. Алтын күмүшкө бир гана мамлекеттик ишкана лицензия ала алат деп. Азыркы күнгө чейин аукционго катышкан убакта эле алтын күмүшкө мамлекеттик ишканадан башка эч ким ала албайт. Бул сөзсүз түрдө баягы мамлекеттин үлүшү болот деген, биринчи мамлекеттин кызыкчылыгы болот деген сөз. Ал эми калган гендерге, мисалы көмүр жана башка металлдарга аларга аукцион болот. Мамлекеттик стратегия болуп биз эсептеген ошол алтын күмүшкө инвестор келсе, сөзсүз түрдө уже бул мамлекеттин үлүшү менен келет деген сөздө. Анын бардыгы тең көзөмөлгө алынып турат. Лицензиялардын сөзсүз түрдө мурун эмнеге мындай болуу себеби, мурун аукционсуз эле лицензия берилчи. Кийин биринчи заявка берсе, баягы право подачи первой заявка деген түшүнүк бар эле мыйзамдачы. Ошол кийин биринчи заявканы чыктаса, ошол компания лицензия ала алчу да. Балким ошол жерде коррупциондук элементтер болгондур.
ошо коррупциондук элементтерди жоюу боюнча биринчи ошол аукцион жарыялаган. Анан стратегиялык элементтерди, металлдарды мамлекет үлүшү болсун деп жанагы мораторий жаралган. Азыркыга чейин мораторий күчүндө ээ. Ошол үчүн жана буга чейин айткандай мамлекеттин кызыгычылыгы сөзсүз болуп келатат бүгүнкү күндө. Анан айрым интернетте чыккан маалыматтарды карасак, бул жерде бир чет өлкөлүк жаран бир жерди барып казып атат деген эле бир маалыматтарды угуп калат. Мына ошондой эле жумуштарды мындай кантип көзөмөлгө алганга болот? Мисалы үчүн буга чейин дагы бул Төө Ашу тарапта да бир ушундай окуялар катталды эле, башка жерлерде дагы азыр ушундай болгон фактылар барбы, аныкталган? Мындай чет өлкөнүн жарандары келип эле өз алдынча бир изилдөө иштерин жүргүзө берген. Биздин мыйзам боюнча изилдөө өзүнүн алдына мыйзам боюнча толук тыюу салынган. Ал эми ошол эле убакта жергиликтүү бийликке жер казынасынын мыйзамы боюнча полномочия берилген да. Мисалы жергиликтүү бийлик баягы мыйзамсыз казууну өзү токтото алат. Мыйзам боюнчачы. Биз айтабыз дайыма элечи, бизге кайрылганда мына өзүңөрдүн мисалы айлык өкмөткө кайрылгыла, акимге кайрылгыла, алардын өзүнүн мыйзам боюнча эгер мыйзамсыз жер казып атса толук түрдө барып токтогонго укугу бар деп. Кээ бир жерде бул да түшүнүксүз, мыйзамды билбейсиздер деп атат. Анан биз баягы түшүндүрүү жолдорун айтып түшүндүргөндөн кийин анан ошол жергиликтүү бийлик өзүнүн жеринден эле өзү токтотуп ушундай иштер болуп атат. Жергиликтүү бийлик кээде карап турсаң өзүнүн жеринде ошондой кем бар экенин дагы билбей калган учурлар болот эмеспи? Анан кийин канчалык бүгүнкү күндө ошол жер кылдат изилденип жатат дегенге болот. Мисалы жана изилдөө иштери, чалгындоо иштеринде. Эми Кыргызстан баягы бул Союздан калган өлкө эмес беле? Союз убагында атайын биздин чоң эки экипчиси бар эле, бул түндүк жана түштүк дегенчи. Ар бир партия болуп, ар бир участок алдын ала мындай чоң масштабта ири кендер ачылып бүткөн да, мындай айткандачы. Алдын ала кайсы жерде кандай кен бар, мындай айтканда уже бир 80% аныкталган. Ал эми жергиликтүү бийликте болсо, мисалы алар бир жерди алдын ала билүү үчүн дайыма бизде баягындай тыгыз иштеп атабыз. Мисалы бизге берет пайдалуу кен бар жоктугу жөнүндөчү. Ал маалыматтарды оперативдүү аларга берип жатабыз. Ошол эле мезгилде мына алдыда казыла турган кандай болгон чалгындоо иштеринин жыйынтыгында бүгүнкү күндө ошо аймактар табылып атат, ошол ишти жүргүзө тургандай болгон. Мына чоңалай айтылып атты эле, алай деп ошол жакта да кендердин казуу иштерин. Сиз айткан чоңалайда бул Кайды жок, мурундан бештеп кетти. Бул Кыргыз алтынга чоңалайдан лицензия берилген. Негизи эле ошол бул акыркы мезде биз могул 2 жылда мораторий жарыялап, даже аукцион токтоп калганда 60 лицензия бердик да баш аягы. Бул бүт мамлекеттик ишканаларга берилди да. Мисалы бүт региондон баш аягы 60 лицензия берилди. Бүгүнкү күндө ошо 60 лицензия иштеп ашык лицензия берилди. Бул болсо чалгындоого, казууга, изилдөөгө бүт мамлекет ишканаларга берилдик. Бул көмүр, негизинен алтын, анан көмүр да. Баягы булар иштеп аткан лицензиялар. Иштеп аткан лицензиялардан мисалы биз алып кетсек, мамлекеттик ишкана баягы Кыргыз геология кызматына берилген. Бул өзгөндөгү 2 кен берилген. Ал уже долбоорлор жазылып азыр иштеп баштады. Көлдө көмүр кен берилген. Ал уже былтыртан баштап уже казылып өзүнүн жемишин берип атат. Кыргыз алтынга бир нече лицензия бергенбиз. Аларда болсо чалгындоо жумуштарына баш аягынан миллиондон акта жумшалып, чалгындоонун жыйынтыгын биз дагы күтүп атабыз, запастарын көбөйтүүгөчү. Ошондой эле казууга лицензия алышкан. Алардын технологиялык изилдөөсүн жүргүзүүдө азыр толук технологиясы изилденип бүткөндөн кийин буюрса эми алдыга кетпесек бир 25-жылы казууга иштерин даярдашат. Чет өлкөлүк компаниялар дагы аткарып келет эмеспи бул жумуштарды? Ошол эле жана Жалал Абадтагы бир катар кен. Чет өлкөлүк кайсыларды айтасыз? Мисалы Бозумчакта, Казакстандык, Кытайлык компаниялар. Биздеги основной негизги бул
чаткал өрөөнү дагы алтынга бай келет. Ал жакта деген ошол казак компаниялары, Кытай компаниялары бар. Быйыл аларга жана түрк компаниясы бар. Токтоло кетсек, мына Эти Бакыр компаниясы бар. Булар боюнча 22 жылдан бери активдүү фазада иштеп келишет. Анан 23 жылы дагы булар жаңы этап менен алтындын баягы казуу иштеринин күчөтүү менен металлды берүүсүн да күчөттү. 20 салыштырмалуу биз анализ кылганда былтыркыга салыштырмалуу 200%га кийин казуу иштерин ошондой эле металл берүүсүн аткарды. Ошондой эле быйыл да биз күтүп атабыз. Кытай компаниясы, бул Кичи Шарат компаниясы, ал жерде дагы быйыл ачык иштерин баштоо менен булар өзүнүн баягы промышленный өндүрүштүк объемго чыгып атышат ушул жылдын аягы менен. Ошондой эле бул нарында биздеги Джонжи Майнинг компаниясы Бучук кенинде быйыл болсо биз август-сентябрда пилоттук запускун дагы күтүп атабыз. Ойлойбуз быйылкы жыл геология тармагында жемиштүү болот деп. Эми ошол лицензияларга келсек, бүгүнкү күндө ошол соттошкон лицензиялар барбы, соттук териштирүү турган? Бизде соттук териштирүү сөзсүз түрдө болот. Баягы бизде мыйзамда жазылат да, бир нече пунктлар бар. Кандай убакта лицензия жокко чыгат депчи. Анан ошол мыйзамдын талаптарын аткарбай, бул байкинен мыйзам билбегендиктен же баягы же көп маани бербегендиктен болуп келет. Мисалы, бизде дайыма эле ушунку күндө мындай айтканда ай сайын 3-4 соттук процесс жүрүп турат да. Сотто лицензиясын биз жокко чыгарабыз, анан баягы сот аркылуу соттошуп, жок биздики туура болчу, биз билбей калдык деген ар кандай жагдайлар. Эмне болгон компаниялар, мисалы, кандай болгон лицензиялар эмнеге берилген эле? Кайсы жерден алар билбей калып атат, мыйзам бузуп атат? Мисалы деген мындай пункт бар да, өзүнүн запасы бар. Ошол мамлекет балансына коюлган. Анан ал запасы бүтүп калып деле иште уланта берет да. Мыйзам боюнча өзүнүн запасын гана казууга. Ошондой жерде анан биз болсо комиссия чакырып, алардын лицензиясын жокко чыгарабыз. Анан алар болсо ал шартка макул болбой, башка жагдайларга такап анан соттошот. Ушундайлар бар. Же болбосо баягы төлөмдөр бар. Лицензия жыноочу, кармоочу. Ошол убагында төлөбөсө аны да токтотобуз 3 айга. Эгер 3 айдын ичинде алдында төлөбөсө анда лицензияны жокко чыгарабыз. Анан ошондо келишет биз ал убагында баягы токтотуу боюнча убагында катталган жокпуз, билбей калдык, биз акчабыз бар эле төлөмөкпүз деп ушундай жагдайлар бар. Анан эгер сот туура деп келсе, соттонтуп кайра лицензиясын восстановить этип иштей берет. Эгер сот жок, силер деген мыйзам бузуудунан болду десе, анда лицензия толугу менен жокко чыгат. Канча факт болду ушул? Көбүнчө кайсы кендерде болуп атат? Жоксо мындай бир Эми ал майда мындай айтканда орточусу менен бизде мындай обычный эле процесс да, мындай айткандачы, бизде болуп турат постоянно элчи. Бир айда 3-4 компания ушундай сот процесси менен жүрө беребиз да. Биз кандай ишмердик менен алектенген? Основной ушул кум казуу, көмүр казуу, көбүнчө бизде мисалы ошол кум анан көмүр казуу ишканалар бар, майда ишканалар. Ошолор көбүнчө ушундай жүрүшөт. Арбитраждык сотко чейин жетип кеткендер, эл аралык. Эл аралык эми бул ири гендер ал сейрек кездешүү фактор да. Бир болсо болот, болбосо жок. Азыр барбы ушундай? Азыр эми аны такташ керек экен. Негизи эле ушул тоо кен өнөр жайын тартипке келтирүү деп дагы ушу эксперттердин айтып келгени бар. Ошонун баягы конкреттүү механизмдер иштелип чыгышы керек деп. Бул жаатта бизде бул саясаты кандай жолго коюлган? Бизде деген министерство болгондон баштап бул министерство мындай өзүндө геология, экология ошондой эле көзөмөлдөө органы дагы бар ичиндечи. Анан бул боюнча биринчи очередь бул рекультивация. Рекультивация жагынан көп суроолор келип кеткен. Мисалы, компания келип, кенди казып, рекультивация кылбай качып кетип атат депчи. Буга чейин ошол бир нече фактылар катталган. Жергиликтүү элдер да кайрылып ошондой компания келип биздин жерди бузуп, ошол рекультивация кылбай депчи. Ошон үчүн биз рекультивация боюнча дагы баягы
мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөрдү азыр иштеп чыгып атышат. Бул жерде болсо рекультивацияга болгон иштерге мындай акча каражатын алдын ала көбөйтүүсү да. Мисалы кээ бир убакта бир компания рекультивациясы 10 000 сом эле болуп калышы мүмкүн да. Бирок билесиздер 10 000 сом эч нерсе жетпейт азырчы. Ошон үчүн ошонун баасын карап, переоценка кылып, баасын көбөйтүп, ар бир компаниянын ичинде кеминде рекультивация счетунда бир 100 000 200 000 сом болушу абзел деген бир шарт менен анан ошол квартал сайын сөзсүз түрдө толуктанып туруп ушундай бир мыйзамдарга өзгөртүү жаңылоо менен иштерди жүргүзүп атабыз. Ошондой эле мыйзамсыз кен казуу боюнча дагы акыркы 2 жылда катуу иш чаралар жүрүп атат. Бул жерде болсо биз болсо жанагы жергиликтүү бийликке дагы ушундай берип атабыз да. Силер дагы ушинтип биз Бишкектен бизди барып, же регионалдарды барып текшерип күтө бербей, өзүңөрдө дагы полномочия бар. Мыйзамсыз болсо өзүңөр токтотуп, МВД менен биргеликте ушундай иш чараларды алып барсаңар болот депчи. Ал жаатында иш чаралар да жүрүп атат. Баягы ошол менен бирге дагы бир лицензиянын кармоочу жыйынды дагы биз салыштырмалуу дагы көтөргөнбүз. Мурдун болсо лицензияларды бир 10 жыл кармап иштетпей турган фактылар аябай эле көп болгон. Ошол 185-чи атайын токтом менен андан кийин 449-чу ошол жерде финансовый механизмди колдогонбуз да. Финансовый механизмдин колдонуп, ошол менен ошонун жыйынтыгы менен биз башка бир 200дөн ашык лицензия ошол акчаны лицензияны кармай албай турганын билгизишип тапшырышкан да. То есть мындай айтканда кээ бирлер кармап, балким баягы ага келсе сатабыз деп бир бизнес жаатында кармап тургандар фактылар болуптур да. Ошон үчүн ал ошол киргенден кийин лицензиялар өзүнөн өзү ыктыяр тапшырышты төлөй албаган депчи. Эми өнөр жай бизде союз мезгилинен бери сакталып турган өнөр жай калдыктар бар, бир 90дон ашуун өнөр жай калдыктары сакталган жайлар бар. Ошолорду дагы мындай кайра иштетип, аларды мисалы үчүн ошол эле ак түздө болобу же майлуу сууда болобу, ошолорду кайра иштетип андан дагы пайда көргөнгө болобу? Ошондой изилдөө иштери да жүргүзүлүп атабы бизде? Калдыктарды сактоо жайлар боюнча азыркы кезде бизде мамлекеттик баланста 5 калдык сактоо жайдын баягы запасы аныкталган. Бул көбүнчө эле бул алтын кендери боюнча, бул Кумтөр, Макмал, Султан Сары. Ал эми сиз айтып аткан бул ак түз боюнча 4 ири калдык сактоо жайы бар, ак түздө. Анан биз баягы геологиялык чалгындоого ошол жерге дагы пландаштырганбыз, сейрек кездешүүчү металлдарга да. Ошол жерде баягы мурунку иштеген Кучсай жана башка кендердин ошол жерге калдыктары иштетилип, ошол жерде сакталчу. Ал эми алдын ала анализ кылганда биздин сейрекчү элементтердин 15 түрү аныкталган. Ошол жерде бар экендиги. Эми азыр болсо 24-жылдын жыйынтыгы менен эми жакшы ойлоп атабыз. Сынамдары алынып, технологиясы аныкталса, балким ошол кеминдеги химиялык заводду кайра калыбына келтирип, ошол жерде иштетсек деп. Мисалы ген дегенде бул тоо тектери бардыгы биргелешип чыгат да. Мисалы үчүн ген казуу иштеринде алтын менен кошо да бир топ тоо тектери чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн ошондой эле болгон башка кендин дагы түрлөрүчү. Ошолорду мындай бөлүп өзүнчө алып чыгып, аны өзүнчө иштетүү, мисалы алтын менен кошо жез чыгып калышы мүмкүн, темир кошо чыгып калышы мүмкүн дегендей мындай айырып ошолорду дагы өз алдынча мындай каралып атабы ошондой жумуштар дагы, же болбосо көбүнчө эле эксперттер айтып келет, ошо алтынды өндүрүп эле калгандарын ошол компаниялар өздөрү эле чыгарып кетип атат дегендей мындай деген да бир кептер айтылат. Кандай талаптар коюлуп атат негизи эле? Бул деген компания бул биринчи чалгындоо убагында аныкталат. Кайсы кенде канча кендин курамы бар депчи. Бул болсо сиз айткандай алтын бир кенде бир чыгарда 20 элементтин түрү бир чыгат. Анан значит 20 элементтин баарын казуу деген бул абзел деген сөз эмес да. Анткени деген ошол чалгындоо бүткөндөн кийин мамлекеттик запастар боюнча комиссияга келип отчет берилет.
мамлекет чоң комиссия. Ал жерде болсо чалгындоодо техникалык, экономикалык ТО деп коет. негиздемеси. Негиздеме. Ошол жерде ар бир элементтерге спектралка деп коет, спектрал анализ 20 элементтер 1 моментте чыгат. Анан өндүрүштүк маанидеги запастар гана алынат дагы. Ал эми мисалы курамы аз болуп калышы мүмкүн. Мисалы ошол жерлерде эле мисалы күмүш жана башка элементтер болуп калышы мүмкүн, вольфрам жана башка. Бирок өндүрүүдө курамы аз болгон үчүн ал мындай экономик жактан негиз болуп ошол жерден аныкталат. Комиссия эгер ошону негизди аныктаса, ал как өндүрүштүк эмес деп аныкталып, негизги өндүрүштүк металлдарга басым жазылат дагы, калгандары иштетүүдө калып сактаучуларда сакталат. Аны кайрадан иштеткенге мүмкүнчүлүк болот. Эми Мисалы курамы үчүн аз болсо, экономик жактан аны деле кийин эле иштетиш уже мааниси жок да. Курамы абдан аз болуп калышы мүмкүн да. Мисалы bizde бир эле тоотекте айтпайм 20дан ашык элементи бар, бирок курамы аз болгондуна байланыштуу аны баягы экономик жактан иштетүү негиз болуп калат да. Мындай айтканда чыгашага учурап калышы мүмкүн, андан эч Анда кандай чыгашы киреше жок. мисалы 100% болсо ошонун 0,01% бир башка элементке таандык болуп калышы мүмкүн. Эми аны экономик жактан аны 10 эсе чыгымын акчасыз да чыгымын актабайт деген сөз болуп калат да. Ал нерсе сөзсүз бизде көзөмөлдөнөт. Биз айткандай бул мамлекеттик көз карандысыз мамлекет запастар боюнча комиссия бар. Ошол жерден ал жерде геология тармагында бир кеминде 10-15 жыл тажрыйбасы бар эксперттер отурат да. Ал жерде кылдаттык менен карап, сөзсүз түрдө бул аз да биз эмени көзөмөлдөгүчө тутабыз. Сынамдарды алууда мамлекеттик лабораториядан өтүшү керек деген абзел өзүнчө дагы бир биз ушундай коюп атабыз да талаптардычы. Анткени мамлекеттик контроль болсун сөзсүз түрдө депчи. Бизде лабораториялар канчалык бүгүнкү күндө заманбап ошол металлдарды аныктаганга, же металл болобу элементтерди? Бизде эл аралык тажрыйбасы бар. Кыргызстанда 5ке жакын лаборатория бар. Ошонун биздин борбордук лаборатория бул мамлекеттик ишкана, калгандары жеке ишканаларда. Биз ошол башка жеке ишканалар менен өтүү менен бирге дагы мамлекеттик ишканадан дагы кандайдыр бир пайызын ошол жерден өтсүн деп талап коюп атабыз. Анткени мамлекеттик контроль сөзсүз түрдө баягы буга чейин айтып кеткендейчи. Анткени ошол эле лабораториянын өкүлдөрү ошол комиссияда отурат, өздөрү контролдоп, кайра өздөрү ошол анализдерге дагы тастыктап, бизден өткөн деп аныктап тастаганчы. Форумдун алкагында негизи эле кадр боюнча дагы кеп жүрбөдүбү, ушу геолог адистерди даярдоо деп. Канчалык бүгүнкү күндө бизде жеткиликтүү деп айтканга болот мына ушул иштерде, ошол эле чалгындоо иштеринде болобу, казуу иштеринде болобу, изилдөө иштеринде болобу? Бул негизинен чалгындоо, казуу, чалгындоо процесси геологияда баарына бир инструкцияда жүрөт да, бир типтүү да. Бул жерде мындай өтө бир тип бир геолог ошол чалгындоону алып кете берет да. Ал эми казууда жана фабрикада иштетүүдө ал жерге уже башка адистер керек болуп калат да, технологдорчу. Мисалы бизде технология боюнча алтын, күмүш жана башка элементтер боюнча адистер бар, бирок биз азыр эме серикөз элементтерге басым сотпайбызбы? Ал боюнча мындай айтканда бизге буга чейин сайыз убакта гана иштетилип, биз дагы баягы Кытай компаниялары менен дагы бир алдын ала Майнекстин алкагында эмес, башка дагы бир жолугушууларда сүйлөшкөнбүз. Серикөз элементтер иштетүүдө баягы уже иштеп жаткан чындыгында тажрыйбасы бар ишканалардын билген адистерин Кыргызстанга алып келип, биздикилердин болсо ошол Кытайга алып барып тажрыйба алмашуу менен үйрөтүп, ушундай иш чаралар алдыга каралган да. Мисалы биз чалгындоо жүрсөк, биз дагы баягы алдын ала артта калбай, чалгындоо жүрүп аткан убакта азыр дагы ушунда Кыргыз геология кызматынын жетектөөчү адистери азыр Кытайда жүрүшөт. Ушул тажрыйба алмашуу, технология боюнча алмашуу боюнча кылдаттык иште жүрүп атат да. Биз чалгындоо дагы бир жыл, 2 жыл убакытса, ошол убакта биздин баягы иштетилип калса,
технологдор ошого даяр болсун депчи. Инвестор демекчи ушул тоо кен тармагында инвесторлордун өзүнө дагы канчалык мындай ал өзү мурда кайсы мамлекетте иштеп келгенде кандай ал натыйжаны көргөзгөн экен, инвестордун өзүнө да канчалык мындай изилдөө иштери жүрүлөт bizde же келгенге эле лицензияны бере берген буга чейин да айтылып жүрбөдү эле ошондой bizde башка бир мамлекетте бир куулуп же болбосо бир ушундай бир мыйзамсыз иштерге барган чет мамлекеттеги инвесторлор биздин Кыргызстанга келгенде биз ошолорго уруксат берип коюп атабыз дегендей кептер айтылды эле. Мисалы үчүн бул тоо форумуна келген компаниялардын тажрыйбасы тууралуу айтып бериңизчи. Кимдер келди? Кандай уюмдар, эмне болгон компаниялар келди? Майнекске бул негизинен биринчи биздин жеке ички рыноктогу компаниялар катышты. Буга чейин айткан Кумтөр, Ата мекендик өзүбүздүн атамекендик компаниялар. жанагы чет элдик иштеген бул Кытай компаниялар, Кичшарат, Full Gold Mining, анан ошондой эле тигил Кыргыз алтында иштеген компаниялар. Ал эми чет элдик компаниялардан бул боюнча баша 23 мамлекеттен келди. Анын ичинен баягы биз Geo Consulting, Metsa, ошондой эле баягы Финдердин компаниялары бар. Буга чейин деле булар бизге жардам берип келген. Баягы биздин Эмне жагынан? жабдууларды алып берүүдө, баягы биз санап таштыруу жаатында да иштерди алып барып келгенбиз да. Ар болсо биздерге санап таштыруу технологиялар менен камсыз кылууда буга чейин иштеп келген. Мындай айтканда биз форумга көптөн бери иштеп келген мамилеси бар компанияларды чакырдык да. Биз айткандай баягы күмөн жараткан компаниялар бул жерде жок да. Түндүк Америкадан келди деп атабыз. Ошондо кайсы мамлекеттерден кандай болгон компаниялар тууралуу да айтып бересиз? Деги эле алар жөнүнө келип катышып көрүп кеттиби же бир тажрыйбалары менен дагы бөлүшүштүбү? Мисалы ошо панелдик жыйындар боюнча айтканда. Панелдик жыйын дейсизби? Жанагы 2 күнгө белгиленген форумдун алкагында жыйындар, сессиялар болгон турбайбы? Эми көбүнчө негизинен сиз айткандай Түндүк Америкадан бизге элчиликтер кишилер келишти. Бирок негизинен баягы өнөр жай жаатында иштеген Европа менен негизинен Кытай мамлекетинен гана келди, өнөр жаатында иштегендерденчи. Алар менен биз буга чейин деле иш алып барып келгенбиз. Бирок ошондой эле өндүрүш жаатында эмес, мисалы кызмат көрсөтүү компаниялар дагы биякта көп болду да. Мисалы жардыруучу шаймандарды, то есть бургулоочу жана кен кагыз шаймандарды чыгарган компаниялар ошондой эле жардыруучу материалдарды чыгаруучу компаниялар өздөрүнүн продукцияларын рекламалап, мындай айтканда өзүнүн бул жерде тажрыйба эмес, мындай айтканда Майнекс бул бир жагынан бул реклама да. Ошол өзүнүн продукцияларын реклама катары чыгарып да компаниялар келишти. Сейрек кездешүүчү гендерге биз басым жасайбыз деп атпайсызбы? Ошо сейрек кездешет дегенде кандай мына гендер жөнүндө кеп болуп атат? Бизде негизи эле сейрек кездешкен кандай металлдар бар? Мына уктуруубуздун аягында бир угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алып коелу. Руслан Кадырович, кулакчынды кийип алсаңыз. Саламатсыз? Гүлден саламатсызбы? Саламатсыз. Мен сизди узак уктуп анан суроо берейин дедим да. Биз эми канчалык тоо кен тармагында момундай кыйратып атабыз, форумдарды өткөрүп атабыз дегенибиздин баары жогу жарым тыйын да. Эгерде биздин өзүбүздө тоо кен байлыктарыбызды пайдалануу иретке келмейинче. Иретке келет деген эмне? Биздин алтыныбызды Кытайдын келип, же түрктөрдүн келип, же башкалардын келип иштеткенде эмес, иретке келет. Эгер биздин ар бир эмне чыгат, кандай металл чыгат, редкийби же бир алтынбы же күмүшпү жөнөкөй эле же башкабы же торийби, ошонун баары жогун Кыргыздын мамлекетинин кызычылы. То есть өндүрүлгөн металлдын баары жогу биздин мамлекеттин эсебинде калса, мына ошондо гана биз иретке келди деп айтабыз да. А биз бир кен байлыкты бир инвестор деген сөйгө жамылып алып бирөөлөргө берип койгон, ал өзүнүн мүлкүн, өзүнүн огородунда турган түшүмүн башка бирөөгө берип коюп, орунпоюп басып жүргөн адамды элестетет да. Мындай форманы айтат компрадорская буржуа дейт. Булар Африка мамлекеттери гана ушул жол менен өнүгөт да. А биз
сүйлөп атабыз, макул. Кумтөрдү алдык. Кумтөрдү көрсөттүк го. Бөйлөктөр иштеткенде бизге бир самсын акчасын берет экен, өзүбүз иштеткенде. Ошол тапкан байлыгыбызга биз өз үй курат экенбиз дегенди түшүндүк го. Ошодон башка эмне кадам кылдык Кумтөрдөн башка? Канча алтын кетип атат, канча башкалар кетип атат, алтын алып кетип атат деп жазбастан, жез алып кетип деп мына сол жагыбызда турган коңшуларыбызды алып кетип атпайбы? Сүйлөп атабыз, элдер жадап бүттү силердин жобоңордон. Жок дегенде өзүңөр алдап каласыз, бизди алдасаңар дагы. Рахмат. Эртеден баштап муну айткым келген жок эле. Орусча айтканда просто вы нуждаете своим пустословием. Рахмат. Руслан Кадырович. Угурганыбыз эртеден мындай жакшы башын кое койсо керек. Укпайчы. Биз айтпадыкпы жанагы буга чейин мамлекеттин тууралуу айтып атат, баягы мамлекеттин үлүшү жок болчу, чет эл компаниялар келип өздөрү иштеп атат депчи. Баягы жаңы бийлик президентибиз келгенден кийин айтпадыкпы мораторий жүргүз депчи. Алтын, күмүш, жескеч. Буга чейин үлүшү, мамлекет үлүшү болгон бир нече гана ишкана болсо, азыр 60тан ашык лицензия берилди. Бул сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү бар деген сөз. Бул чоң бир кадам да. Анткени чоң ири кендердин баарын биз уже мамлекет гана ишканаларга берип атабыз. Бул алтын болобу, көмүр болобу, башкасы болобучу. Мындай болгон эмес буга чейин. Анан дагы баарын чыгарып кетет деп атат. Бул дагы кошула албайм. Экинчиден, бул мамлекеттик лабораторияга азыр баягы Руда концентраттарды жүктөө боюнча контроль ошол мамлекеттик лабораторияга жүктөлгөн. Мамлекеттик лаборатория ар бир чыккан концентрат руданы инспекцияны өзү кылат. Жеринде өзү барып пробаны өзү алат, өзү печать коюп, өзү анализ алып, өзү жыйынтык чыгарат да. Буга чейин муну менен мындай айтканда жеке лабораториялар гана жүргүзүп, канча металл чыгарып кетет боюнча күмөн жаратып келген. Ал эми ошол нерсени жазабаш үчүн биз азыр мындай айтканда исключительно право берип атабыз мамлекет ошол ишканагачы мамлекеттик көзөмөл болсун депчи. Ал жаатында дагы мисалы чоң жылыш бар деп ойлойм. Акыркы мисалы 2 жылда бул мамлекеттик контроль ошондой эле лицензиялардын 60тан ашыгы мамлекеттин үлүшү бар мындай айтканда лицензияларда. Дагы бир жагдай ошол кендин арасынан чыгып жаткан жанагындай болгон жез болобу, башка болобу же алардын майда жанагы алтындын күкүмдөрү болобу, айтор ошонун баарын тең учурунда унаа менен эле коңшу мамлекеттерге чыгарып кетет деген кептер тарап жүрчү эмес беле? Азыр чек арадагы катуу көзөмөлгө алынган. Антип тонналап ташып чыгарып кеткенге дагы болбойт. Мамлекет момундай болгон көзөмөлдү жүргүзүп деп айтканга болот. Жок, ошол жанагы центральный лабораторияда андай эме берилчү эмес да, буга чейинчи. Ошондой чыгарып кетип бере тургандай мүмкүнчүлүк бар беле мурда? Мүмкүнчүлүк баягы жеке компаниялардан эле баягы сынама алынып, эми ал кандай алынып атат, баягы жеке компания кандай кызыкчылык менен алат сынам эме суроо жаратып берсе да. Анан азыр айтпайсызбы ошол центральный лаборатория бул мамлекет ишкана да. Бул сөзсүз түрдө ал өзү пробалат, анын проба сынамы жок, мындай айтканда тиги мөөрү жок. Бир дагы килограмм концентрат сыртка чыкпайт да. Алар өздөрүнүн лабораториясындагы инспекция, отдел технический контроль балдары барып, ошол жерден жерине барып, 15 күн барып, проба алып, бүт алган процесс, ар бир пробанын камерага фиксация болот. Полностью госконтроль мындай айткандачы. Ошол госконтроль болгондон кийин гана печать коюлуп, анан бизге келет. Биз ошол борок лаборатория сынам алды дегенден кийин гана кол коюп, ошонун негизинде руда концентратта сыртка чыгат. Чоң рахмат, Руслан Кадырович, берген маалыматыңыз үчүн сизге ыраазылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар, студияда мейманда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Кыргыз геология кызматынын жер казынасы башкармалыгынын башчысы Руслан Кадыров менен өткөн жума соңунда Бишкекте өткөн Майнекс Борбор Азия 10-тоо геологиялык форумунун жыйынтыгы тууралуу баарлаштык. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Мындан ары уктурууну жаңылыктардын жаңы түрмөгүнөн кийин төз байланыш уктуруусу улантмакчы. Биринчи радионун толкунунан алыстабаңыздар.